Dağın bir ушундай чоң аулиялардын бирөөсү мындай деп айткан экен. Адам баласы бул дүйнөдөн чыккан учурда, бул дүйнөнү таштап акыретке сапар кылган учурда 3 өкүнүчтө болот дейт. Ар бир инсан бул дүйнөнү таштап чыгып аткан учурда 3 өкүнүчтө болот. Бирөөсү ушул топтогон нерсесине тойбостон, ошол нерсеге топтогон байлыгына тойбой жүрүп, ошону үмүт этип, ошонун артынан түшүп, бул дүйнөдөн чыгып атып дагы тойбостон өкүнүп өтүп кетет экен. Адам баласын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айтат, адам баласын бир гана топурак көзүн тойгузот дейт. Кабырга коюп топуракты таштаган учурда адам баласы бүттү деп айтат экен ошондо. Бирок ага чейин адам баласынын нафсы тоюш өтө кыйын экен. Өтө кыйын экен. Канчалык ушул жерде бизге байлыкты бербесин, болду, токто, бүттү деп экенбиз да. Азыр ойлойбуз, бир машина жок болсо бир машина алып алсам болду деп ойлойт экенбиз. Жок, машина бергенден кийин бир аз чоңураак машина карайт экенбиз. Чоңураак машина берип койсо, самолетту карайт экенбиз. Ошентип астан жылабыз. Үйүбүз жок болсо, бир үй болсо болду эле мага. Жетиштүү эле деп ойлойт экенбиз. Бирок ошол үйдү бергенден кийин бир этаж болсо, 2 этаждуу тамды көрүп, ушул тамдай болгондо менин үйүмдү ага аракет кылат экенбиз. 2 этаж болсо 3 этаж дейт экенбиз. Бара-бара чет өлкөдө үйүм болсо деп. Ушинтип адам баласы өзү топтогон нерсеге тойбой жүрүп, өлөр астында ошого бир өкүнүп өтөт экен. Экинчи өкүнүчү бул ушундай алдыга бир үмүттү коюп алат экен адам баласы. Бир максаттары коюп өткөн дагы ошол максатына, ошол үмүтүнө жетпей, дагы бир өкүнүч кылат экен. Көрдүңүзбү? Адам баласы ушундай үмүт менен жашайт экен. Бул үмүт да жакшы нерсе. Бирок ушунчалык дүйнөгө болгон үмүт болуп калса, ал сөзсүз түрдө адам баласынын жаны чыгып аткан учурда өкүнүч алып келет. Дин үчүн мээнет кыламын деп, ушу үммөттүн башын бириктирейин, мусулмандарды ынтымакка жеткирсем экен, кандай кылып ушул мусулмандарга бир жардам берсем экен деп чоң бир үмүттөрдө жүрсөңүз, ал жакшы эле нерсе. Бирок дүйнө үчүн, дүйнө топтойын, чоң там салайын, чоң машина алайын, чоң мансапка жетейин деп үмүт кылган адам болсо дейт, ал жаны чыгып аткан учурда дагы бир өкүнүч кылат дейт. Үчүнчү өкүнүчү ушундай бир жерге бара жатат, ушундай бир жерге кирип жатат дейт, бирок ошол бараткан жерине, кирип аткан үйүнө эч бир азыгы жок кирип аткан учурда дагы өкүнөт экен адам баласы. Ушинтип 3 өкүнүчтө болот экен. Ошон үчүн мусулман бир туугандар үйүбүзгө топтоп, балабызга топтоп, неберебизге топтоп жүрбөстөн эртеңки акыретибиз үчүн аракет кылышыбыз керек. Акырет үчүн садака беришибиз керек. Биз ойлойбуз, садака берсек азайып калат малыбыз деп. Бирок пайгамбарыбыз Алла Таала эмне дейт? Сен садака берсең 10 эселеп, 700 эселеп, эсеби жок кылып мен берем десе, биз иман келтире албай жатабыз. Амал кыла албай жатабыз ошол нерсеге. Баарыны бул дүйнөдөгү машинебизге, кийим-кечебизге, жеп ичкенибизге, үйүбүзгө каржылап жатабыз. Булардын бүт баары кала турган нерсе экен.